бүткүл адамзаттын көйгөйү бул остеохондроз. Бул моюн остеохондрозунун белгилери түштөн кийин эле кечкисин баш ооруу, баш айлануу, моюндун булчуңдарынын тырышканы, колдордун кээ биринде көтөрө албайт, көтөргөндө да ооруп. Ушундай көйгөйлүү адамдарга көп тараптуу жардам бергенге даярбыз. Ошол методдордун бирөөсү бул ийне. Оорутпайт, айтып коеюнчу эле. 5 процедурадан 10 процедурага чейин жасалат. Остеохондроздо булчуңдар тырышат. Ошол тырышкан булчуңдарды бошотот ийне. Мисалы, жанагы бар бизде адамдар дары ичпейм дегендер бар, мен укол албайм дегендер бар. Ошолорго бул метод абдан жакшы келет да. Мына жерден кан тамырлар кетет баштын үстүнө. Ошол кан тамырлар кенейет. Ошол кан тамырлардан кан бир тоскоолдуксуз кеткенде баш ооруу токтойт. Болбойт баш ооруу, баш айлануу болбойт. Жанагы офисный работниктер деп атабыз, швея деп атабыз, многу таалып уюп, ошолордун баарын бошотот. Компьютерде же швейный машинкада отурганда карагыла. Многу аябай жакшы аракет да. Бүт многу жерлериңер бош. Иштегени жалаң эле ийниңер иштейт. Далы, ийин, колдун үстү жагы иштейт. Башыңар бир аз айланат. Анткени кан келип баштайт башыңарга. Кан келип баштайт дагы кичине баш айланат. Ал деген жакшы таасир эткени дегенди түшүнөт. Ушул машыгууларды кылбаган адамдар кийин минтип бизге келип ийне алат. Эгер күнүгө ушундай машыгууларды жасап өзүңүз оорулардан коргосоңуз, анда өзүңүздүн дениңиз да сак болот, доктурларга да келбейсиз. Монтип жатпайсыз.